Кавасаки синдрому оңой менен айыкпаган өтө кооптуу оору. Бул илдет менен негизинен балдар ооруйт. Коркунучтуусу майда кан тамырлар сезгенип, кан айлануу системасы бузулат да тромб пайда болот. Балдардын денесине кызыл бүдүр тактар чыгып кетет. Бул вирустук инфекция болгондуктан ооруган адамдын дене табы көтөрүлөт. Суу толгон тактар пайда болуп, алаканы, таманы ооруп, анан кийин кайсыл орган көбүрөөк жабыркаса, ошол органдын баягы жабыркаган белгилери болот да. Көбүнчө ошо жүрөктүн кан тамырлары, орто диаметрдеги кан тамырлар, борбордук нерв системасынын кан тамырлары, анан кийин баягы өпкөнүн, ичек карындын баягы кан тамырлары жабыркайт. Ошонун негизинде ошол жабыркаган органдын белгилери пайда болот да. Кавасаки синдрому коронавирустун күчөп кеткен түрү. Ал бейтапты инфаркт жана пневмонияга да кептеши мүмкүн. Кыргызстанда бул синдром менен 2 учур катталды. Учурда диагноздору такталууда. Окумуштуулар алигиче себебин таба элек болгондуктан алдын алуу кыйыныраак дейт адистер. Борбор, медициналык академия, дипломдон кийинки окутуучу институт биригип, азыркы учурда Кавасаки окшош синдромду диагностикалоо боюнча, анан алдын алуу боюнча, анан эгерде ушундай оору пайда болуп калса, кантип дарылаш тууралуу клинический протокол деп коебуз, ошону иштеп чыктык да. Ошону иштеп чыгып, эмки жумадан баштап ушу биздин жерлердеги медициналык кызматкерлердин баардыгы ошол протокол менен алдын диагноз коюу, анан кийин кандай кылып каяка жиберүү тууралуу бүт чаралар ошол жерде айтылган. Казакстанда коронавирус жуктуруп, андан жеңил айыккан балдар Кавасакиге окшогон мультисистемалык ооруга чалдыгышууда. Алгачкы учур 2 ай мурда катталып, ооруга чалдыккандардын саны 52 балага жеткен. Алардын 37си айыгып, учурда 2 чарчап калды. Дарыгерлердин айтымдарында коронавирустан айыккандан кийин 2 жумадан 6 жумага чейинки аралыкта балдардын денесинде кызыл тактар пайда болуп, дене табы жогоруласа, дароо дарыгерге кайрылуу керек. Мындай учурда диагноз өз убагында коюлуп, баланын айыгып кетүү ыктымалдыгы жогору болот. Бул ар түрдүү көп кырдуу симптоматикалык оору да. Бирок ушул убакка чейин эле белгисиз микроб чакырат деп келинет. Белгисиз микроб чакырылат. Ошондуктан алдын алыш абдан кыйынга туруп атат. Анан азыркы убактарда мына биздин кошуна Казакстандар айтат, ушул ковид оорусунан кийин коронавирус менен ооруган балдардан ошол Кавасаки оорусу пайда болуп атат дейт да. Ошол менин оюмча бул ковид өпкөн эле баягы мишен орган катарында көрбөй, бул бүткүл организмдин системасын аябай талкалай турбайбы, айрыкча кан тамырларды мээден баштайт экен. Ата-энелер бала бакчага, мектепке барган балдарына өздүк гигиенаны, колду самындап жууганды, антисептик колдонгонду, ошондой эле аралыкты сактап, обочолонгонду үйрөтүшү керек дейт адистер. Кыял Шаршеева, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.